Саламатсыздарбы? Бул видео WhatsApp бизнес тиркемесин колдонгондор үчүн тиркемелерди кантип иштетүү боюнча. WhatsApp бизнес тиркемесин ачкандан кийин жөн WhatsApp эмес, WhatsApp бизнес аккаунт ачасыз жана бул жерден настройкасы менен иштейбиз эми. Өйдөдө 3 чекитти басабыз. Бул жерден настройки деген бөлүмүнө киребиз. Биз иштей турган панель азыркы инструменты для бизнеса. Тандайбыз. Биринчи компаниянын профилин жөндөп алыш керек. Киребиз. Бул жерде биринчиде турган ошол профилдин компаниянын аты. Бул жерге атын жазып, андан кийин окей бөлүмүн басасыз. Андан кийин бул жерге кыскача описание жазып сохранить. Андан кийин вид деятельности дегенди тандайсыз дагы. Бул жерден ошол өзүңүздүн бизнесиңиз кайсы багытта болсо, ошол багыт боюнча тандап сохранить басасыз. Андан кийин төмөн жакта адресин, канчадан канчага чейин иштейт, эл почта, веб-сайты болсо, ошолордун даректерин кошуп койсоңуз болот. График работы четверг, пятница, суббота тандап сохранить бастым. График работы сакталды. Андан кийин бул жерден төмөн жактан ошол сиздин бизнесиңиз кайсы жаатта болсо, ошолор тууралуу сүрөттөрдү жана каталогдорду түзүп койсоңуз болот. Бул жерден плюс белгисин басабыз жана сүрөт кошуп, каталогду кошобуз. Название товара, компьютерде курс дейм мен. Андан кийин описание не обязательно. Бул жерге сөзсүз түрдө сүрөт тиркешибиз керек. Бул жерде WhatsApp'тан жана башка соц тармактардан келген сүрөттөрдүн баары сакталып калыптыр. Мен өзүнчө папка түзүп койбопмун эле. Папка түзүп койсоңуздар болот өзүнчө. Андан кийин ошол жерден сиздин бизнесиңиз жаатындагы сүрөттөрдү жүктөп коесуз. Мисалы, могу жерден мен биринчини жүктөп окей басып койдум. И сохранить басам. Бир нече сүрөт жүктөп койсоңуз да болот бул жерге. Кайра дагы бирөөнү кошоюн. Бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курсу деп коеюн. Изображение. Окей. Сохранить. Тандап койдум. Биз азыр 2 каталог коштук бул жерде. Андан кийин артка басабыз. Андан кийинки сообщение бөлүмүндө приветственное сообщение деген бар. Бул жерде биринчиде турган отправить приветственное сообщение деген эгерде сизге сиздин контактыңызда бар жок адамдардын сизге SMS жазып, андан кийин сиз бош болбой калсаңыз, ал жерде автоматтык түрдө ошол WhatsApp өзү ачып бере турган кайсы бир сөздү жазып койсоңуз болот. Ал үчүн приветственное сообщение дегендин астындагы редактирлөө бөлүмүнө киресиз. Мен бул жерде бул билдирүүнү жазып койгом. Сиз дагы өзүңүзгө тиешелүү билдирүүнү жазып, төмөн жактан сактоо окей бөлүмүн кнопкасын басасыз. Андан кийин получатели бул жерден баарын тандап койсоңуз болот. Сиздин контактыңызда бар, сиздин контактыңызда жок кишилердин баары сизге SMS жазганда биринчи ушул саламдашуу SMS барат. Бул жерден сохранить дегенди басып коебуз. Андан кийин местосын кошсоңуз болот. Быстрый ответ, ярылык кошсоңуз болот. Дагы бир бөлүмү бул жерде реклама на Facebook. Facebook тиркемесине
кошсоңуз болот. Сиздин өзүңүздүн аккаунтуңуз болсо перейти на Facebook и бул жерден өзүңүздүн Facebook тиркемеңизге барып, андан кийин сиздин Facebook тиркемесинде өздүк баракчаңыз болуш керек. Ошол баракчага кошосуз. Далее бул жерде мен Аян окуу борбору дегенге кошом и продолжить дегенди басып коесуз. Мен бул жерде Аян окуу борборуна номер кошулгандыктан мен кайра кошпой эле коеюн. Андан кийин Facebook жана Instagramга Instagramда ушундай аккаунтуңуз болсо кошуп койсоңуз болот, бизнес аккаунтуңуз болсо. Андан кийин төмөн жакта турган короткая ссылка, ошол сиздин WhatsApp тиркемеңиздин кыска шилтемесин бөлүшсөңүз болот. Бул жерден показать QR кодун алсаңыз болот. Же болбосо жөн гана ссылкасы аркылуу, шилтемеси аркылуу соц тармактарга бөлүшүп койсоңуз болот. Сиз шилтеме менен кайсы тармактар менен бөлүшө аласыз? Gmail, Instagram, Mail, Facebook, Bluetooth аркылуу, сообщение аркылуу, ошондой эле Telegram жана WhatsApp аркылуу бөлүшө аласыз.